10 майда биздин айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошонун негизинде 1-июлдан тартып 1-этабы көтөрүлүп атат пенсиянын, 1-октябрдан 2-этабын көтөрөбүз буюрса. 1-июлдан кимдерге кошулуп атат? Бул кайсы категорияларга көтөрүлүп аткандыгы боюнча айтып кете турган болсом, буга чейин толук эмес пенсияга чыккандар, башкача айтканда талап кылынган стажы болбой калып, аз пенсияга чыккандарды биз пенсиянын базалык бөлүгүнү 100%га көтөрүп, ошондой эле экинчиси ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиги боюнча 3-группадагы майыптарды камсыздандыруу бөлүгүнү 100%га көтөрүп атабыз. Ушул эки категориядагыларды. Ал эми 1-октябрдан баштап бул жалпы бардык пенсионерлерди пенсиясы көтөрүлөт буюрса, бул көтөрүүдө өзгөчөлүгү жашоо минимум деңгээлине жеткизебиз деген неме бар. Бүгүнкү күндө 6900 сом болсо, эң аз пенсия 6900 сом болот. Калганыга кеминде 1000 сом пенсия кошулат деген эсептик неме менен азыр даярданып бардык эсептер чыгарылып атат. Ал эми мыйзамдардын өзгөрүүсү боюнча айтып кете турган болсом, 1-июлдан тартып буга чейинки пенсияга чыгууда эң көйгөйлүү болгон маселе бул 96-жылга чейинки эмгек стажы табуу. Бул пенсионерлер үчүн өтө көйгөйлүү маселе. Ошол көйгөй жокко чыгарылды десек болот. Себеби 96-жылга чейинки стаж талап кылынбай калды. Пенсияга чыгуу үчүн мурда 25 жыл эркектерге, 20 жыл аялдарга талап кылынса, ал бүгүнкү күндө 5 эле жыл талап кылынып атат. 5 жыл талап кылынуучу стаж болуп атат. Андан тышкары дагы бир жакшы өзгөрүү бул багуусудан ажырагандарга 16 жашка чейин мурда эч кандай маалым каттарды сурабай пенсия берет элек. Азыр 18 жашка чейин эч кандай маалыматсыз пенсия төлөй турган болдук. Буга чейин жалпы негизде пенсияга чыккандарда жеңилдик бар эле. 40 жыл стаж болсо эркек адамдар 3 жыл эрте чыгат эле. Башкача айтканда 63 эмес 60 жашта чыгат эле. Аялдар 35 жыл стаж болсо 58 эмес 55 жаштан чыгат эле. Азыр ошол мыйзам жокко, ошол статья жокко чыгарылды. Талап кылынган стаж 5 эле жыл болду дагы. Бирок 58 жаштан аялдар, эркектер 63 жаштан чыга турган болушту. Бул мыйзам бийик тоолуу аймактагылар, алыска барууга кыйын аймактагыларга тиешеси жок. Башкача айтканда биздин областта Баткен району, Кадамжай району, Лейлек району жана Сүлүктү шаарына тиешеси жок. Жеңилдетилген немелер мурдагыдай эле бойдон, бирок талаптар да ошо мурдагыдай эле бойдон, пенсияга чыгуу талаптары. Азыр мен айтып аткан жеңилдиктер бул жалпы негизде чыкчу пенсионерлерге гана тиешеси бар. Анан көп балалуу пенсионерлер буга чейин 25 жыл стажы менен 50 жаштан чыгып жүргөн. Башкача айтканда 5 бала же 5 баладан көп аялдар бүгүнкү күндө 15 жылдык стаж менен 53 жаштан пенсияга чыгат. Дагы бир өзгөртүү бул пенсионерлер каза болгондо ушу көмгөн адамга карашына кеткен чыгым бүгүнкү күндө эсептик көрсөткүчтүн 300 эсесине токтолду. Башкача айтканда 30 000 сом төлөнүп берилет.